Айтылып тұрған сөздерді анан айтабыз. Мындай парламенттин кереги жок бизге. Азыр аксакал эме болот. Азыр коюп аксакал. Жыйынтыкта болот. Урматтуу депутаттар, şu gözüңөрдү ачкыла. Силер бу эл үчүн эле шайланбай, силер бу неме үчүн шайланып атсыңар? Бу акча менен болсуңар, же кандай экениңерге түшүнбөйбүз биз. Депутат дегенде ушундай болот экен. Кара, элин жерин саткан депутаттын бизге эмне кереги бар? Депутат болуп отурасыңар, эчтеге колуңардан келбейт. Элге болсо карабайсыңар. Бийликтин гана аркасынан эчисиңар. Ол туура эмес. Биз компроматты бербейбиз эч качан. Компроматына биздин жерибиз, компроматыбыз 5 колдой билебиз. Компромат мен өзгөндөн болом мына. Өзгөнүн өзүнөн болом. Компроматты эч качан бербейбиз. Мына эл мырза Сатыбалиев менен Улукбек Орманов экөө уят, ошо силерде намыс деген жок экен. Ошо көлдүн жээгинде туруп, сүйлөгөн сөзүн кара көрүнгөндөрдү баягы уюштуруп жөнөтүп, ал туура эмес силерге. Бизге бийлигинин кереги жок, башканын кереги жок. Биз жерибизди бербейбиз. Атабыз берген эмес, бербейт дагы. Бербейбиз дагы эч качан. Муну бир ойлогула. Эч качан бу азыркы бийликте жалаң эле калмактар туруп калган окшойт. Кыргыздар эч качан мындай кылган эмес. Кыргыз манас атабыз эч качан мындай кылган эмес. Бар жок ушу манатаса атабыз неме болуп берген жерлер. Ушу эртең балдарыбыз, артыбызда балдарыбыз бар. Неберелерибиз бар. Ушуларга биз не деп айтабыз, не деп кетебиз? Эл уят эмес, баарын келбейсиңер, кана намыс кылган нер кыргызсыңарбы? Кыргыздар келгиле мына жерибизди бербейсиң мына жерге. Чогулуп, эмнеге келбей атасыңар? Келгиле баарыбыз ушул жерде ушу немелер чечейли ушу жерибизди. Өзбектерге бербейбиз, өзбектердики эмес. Мына Оштон Жалалабадка чейин 50 километрлер, мына азыр 100 километр болуп калды. Ташакур, Алчалы деген адырларды болсо ээлеп алды өзбектер. Берип коюшту бу бийликтегилер. Бийликтегилердин уяты жок экен. Мен жакшы балдар, жакшы жигиттер айтчумун. Кара, оказывается, ушулар келди, жердин тополоң башталды бар жогу. Эч качан бербейбиз биз, өзгөнүн жери бул. Кемпирабад Кыргызстандын жери, бербейбиз биз эч качан. Каягына барсаңар, ошону орла бербейбиз. Келгенибиз келген. Колуңардан келгенге кыла. Камасыңар камагыла. Не кыласыңар колуңардан келгенге бербейбиз биз жерибизди. Биз ошо жерибизди деп жүрөбүз ушул жерде. Элибизди деп жүрөбүз. Туугандар, мындай тизилсеңер, мындай жалпы барганда бир катар болуп, аттара отуруп. Мындай кылалычы, берге эми арыз арман айтканы келген жок. Күндө келип эле арманыбызды айтып отура бербейличи. Бул горки парк болсо жашнап мындай. Кор менен мындай эле кыйкыралчы, жоопкерчиликке кайрылуу кылалы. Жок, азыр мен Маке, коётуп эми сөз берилет азыр. Азыр парламентте караган жада биз алар кайрылуу активный мындай кылалы. Мамлекетти могу кемпирабадты сата турган болсо, мамлекетти кызыкчылык сата турган болсо, силер чыккынчысыңар деп айталык. Хор менен айталык муну. Силер эл душманысыңар деп айталык. айттык да мына азыр ошону хор менен баарыбыз кыйкырышыбыз керек бир ооздон. Анан ар кимиси отуруп бирден арман айтканын эч нерсе чечилбейт. Хор менен. Кел азыр хор менен мындай кылабыз. Парламент тарап кетсин. Маке шашпай тур. Мындай кылалы. Туугандар арттар сызса мындай келендирээк тартылалык. Мындай парламент Бакиевдин буйруктары келди. Маке кое турасыз. Ага да Бакиев туугандар берген эмес жерди. Мына түз эфир көрүп турасыңар баарга. Азыр угуп турсуздар туугандар. Бул жерде биз жанагы жогорку кеңеште кулчулукка саткан Ахмет Жапаров болгон. Биз бул жерде жогорку кеңеште жанагы айрым дөпөрас чиновниктер айтып аткандай пиар көздөп келгендер келген жокпуз туугандар. Бизге пиар керек эмес. Пиар керек болсо биз ушуга чейин пиардын туу чокусуна чыгып коймокпуз. Бул сөздүн чындыгы. Ушул жерде тургандардын баары пиар көздөп жүргөндөр эмес. Экинчиден мен гарантия берем, ушул жерде жүргөн адамдар, ушул жерде жүргөн жарандар бирөө да акча көздөп, бир саясатчынын босогосун сагалап, бир партиянын босогосун сагалап, же бир чиновниктин босогосун сагалап, депутат болоюн, эптеп бир чиновник болоюн, министр болуп кызматка жетишейин деген адамдар эмес. Жүрөгүбүз менен күйгөн, мына баары ушул жерде душой мындай мамлекетим, элим, жерим деп жүргөндөр келип атабыз. Ар дайым биз ушундай жерлерде, мамлекетте тагдыр чеччи болгон жерлерде, мурда мындан көп чыкчу элек. Бүгүн эмне мындай аз кантай үркөрдөй адамдар чыгып калдык. Себеп дегенде улам келген бийлик, улам астыга чыккан патриоттордун, улам ушул элим, жерим деп жүргөн жарандардын үмүтүнө суу сейип, баарын таш каптырып, мына бүгүнкү күндө элдин ишеними өчүп баратат. Бирок ошентсе да аз кантай адамдар турабыз, аз болсок да сазбыз. Эми кемпирабад маселеси боюнча туугандар, Кыргызда мындай сөз бар. Суу сыйлаган зор болот, суу кордогон кор болот дейт. Ушул жерде, ушул биздин Кемпирабад эле эмес, жалпы Кыргызстан боюнча, ушул өзүбүздүн азыр бутубуз турган жерде биздин ата-бабалардын далай каны тамган. Далай ата-бабалар ушул жерде жан берип, ошолордун башы кеткен жер. Мына өзүңөр көрүп турган Ак үйдү билесиңерби? Ошол Ак үйдүн ордуна бир кезде НКВдын чоң камерасы болгон. Ошол жерде биздин далай ата-бабалардын каны төгүлгөн. Ошолордун ата-бабалардын каны тамган жерде туруп алып, бүгүн урматтуу депутаттар, пока что силерди урматтуу деп коелу акыркы жолу. Кемпирабад боюнча бүгүн силер
Кыргыз элине чыккынчылык кылып, Кемпир-Абадты Өзбекстанга өткөзүп бере турган болсоңор, анда силер тарых алдында, ата-бабалардын арбак алдында, Кудай алдында, ушу жер суу алдында кыргыз элинин чыккынчысы болуп эсептелесиңер. Келе туугандар, хор менен кайрылалы. Кемпир-Абадты бүгүн ратификациялап өткөзүп бере турган болсо, Жогорку Кеңештин депутаттары кыргыз элинин чыккынчысы деп атайлык. Чыккынчысы болосуңар. Хор менен. Чыккынчылар баласынан арба курsun силерди. Мындай деп айтабыз. Ратификациядан өткөрүп берсеңер, чыккынчы болосуңар хор менен. Эгерде бүгүн Жогорку Кеңеш Кемпир-Абад маселесин ратификациядан өткөрүп берсеңер, чыккынчы. Ölüm cezası tartış gerek bulardı. Эгерде бүгүн Жогорку Кеңеш Кемпир-Абад маселесин ратификациядан өткөрүп бере турган болсоңор, чыккынчы. Арбак алдында, Кудай алдында, жер суу алдында, келечек урпактардын алдында силер хор менен чыккынчы болосуңар. Чыккынчы болосуңар. Эми бул акыркы сөзүм катары айтып коеюн туугандар. Эгер бүгүн ратификациядан өтүп кете турган болсо, жеке активист катары мен мындан ары карай мындай акция-пакцияларга эч нерсе катышпайм. Эгер өтө турган болсо. Бирок бир күн час X настигнет. Запомните ушуну. Бир күнү ушуларды бир күн талкалай турган күч чыгат. Ошолор чыкканда ошонун эң астыңкы катарында мен боломун. Ушул силерге акыркы эскертүү. Рахмат. Биз да кошуп алабыз. Мен мына элдик революция коргоонун төрагасымын. Бир эмес 3 революция кылдык. Мен ишенгем, Ишен Кудайбековди. Кулупту койбой десек болбой койгон кулупту бирден. Биз техника менен саткан кулуп болгон. Эми Бакиевдин куйруктары келди бу парламентке. Спикер Талант Мамытов эмне өткөзүп берип койду бул? Бул Бакиевдин кишиси. Бул Садыр менен Ташиевдин маңкурт кылып туңгуйка түртүп аткан могу депутаттар. Мен ошо бул депутаттар немелерден тарап кетсин. Требуйт этем, мындай депутат бизге кереги жок. Тарасын бул депутаттар. Кетсин. Адам саткан менен жер саткандарга өлүм жазасын кыргыз эли киргизет. Биздин ушул бийлик келип атканда Үмүт деген баланын өлгөнү бул бекер эмес, бир аян катары болуп калгандай болуп калды да биздечи. Элдин көбүнүн үмүтү өчтү, үмүтү таш капты. Эми азыр биздин жерибиздин суунун кетип жатканы башка региондор, мисалы башка областтар отурат да. Бизге залакка тийбейт, бизге тиешеси жок, мая хата с краю деп коюп отурушат. Бирок, мынакей мурдагы жылкы эле, мурдагы 2019-жылды эстеп койгула, күн катуураак ысып эле жамгыр жабай койгондо кандай акыбалда калдык. Ар бир үйдү какылап сууңарды азыраак иштеткиле, короңорду сугарбагыла деп калды. Суу жок, биз жашоо жок экенин көрдүңөрбү? Суу бул. Суусуз жашоо жок. Нефтсиз жашай алат адамдар, газсыз жашай алат, башка нерселер жашай алат. Бирок суусуз жашай албайбыз. Биз Кемпир-Абадты элдин ар кандай кылып бурмалап, Кемпир-Абадты Өзбекстандыкы деп атышат. Кемпир-Абадтын Кампар-Абадтын чашасы дагы агып келип аткан дарыяларда биздин дарыялардан келип агып куят. Ал полностью биздики, толугу менен биздики. Ошону эл көзүңөрдү ачкыла. Ар кандай жана жалдамалар бар бол элди бурмалаганын ишенип отурбагыла. Ысык көл болобу, нарын болобу, талас болобу көзүңөрдү ачкыла. Бул суу биздин мынакей Тажикстанда Рахмонду диктатор деп коебуз. Бирок ал өзүнүн ошо мөңгүлөр менен мактанып атат. Бизде мынча запас пресной воды бар. Бизде мынча тонна мөңгүлөрүбүз бар деп мактанып атат. Биз келечектеги өнүккөн мамлекет болобуз. Биз бай өлкө болобуз деп мактанып атат мынакей. Биз ошо бизде суудан башка эмнебиз бар биздин? Алтын табыла турган нерсе, башка табыла турган нерсе. Биз суудан башка кайсы байлыгыбыз бар? Айткылачы. Кантип отурасыңар, жүрөңөр чыдап кантип отурасыңар? Өткөнгө чейин чыккыла, өткөндөн кийин кереги жок, ыйлагандын чыккыла, чыгып талап кылалы бийликтен. Булар элден өчү бар, жерден өчү бар да азыр сатып, мына кече Кадырбеков эле айтты. Оптом өткөрүп берип атат деп, ар бир жер өзүнчө карала турган жерде оптом өткөрүп атат деп. Кантип чыдап отурасыңар ошонучу? Биз бир эле өткөрүп эле бербестен, биз ошону бардыгы 9 горизонтальды кармап бере турган милдеттенме алып атабыз. Ошону көзүңөрдү ачып койгула. Биз өзүбүздүн сууну өзүбүз колдоно албай калабыз. Үстүнөн агып келген дарыя менен өзүбүзгө суу артпай калат экен. Кармап беребиз. Биз суу азайып кетсе толтуруп бере турган милдеттенмелерди мойнубузга алып атабыз. Кантип ошону көзүңөр, булардын бекитип көрсөтпөй ачык чарып атканын бардыгы ошонун эмеси экен, ошол сырлар экен. Көп милдеттенмени мойнубузга алуу менен ошол сууну таза, эч кандай бир зыяны жок, терс таасирлерди тийгизбестен биз ошолорду сүф-сүфтө үйлөп Өзбекстанга куюп бере турган болуп атабыз. Көзүңөрдү ачкыла элим. Бул берип аткан
берип аткан адамдар азыр эле ачыгында мына чыккынчы катары эле мамиледе экени көрүнүп калды. Азыр биз Баткен эли ыйлап турганда, Баткен эли талаада калып турганда, ошо кемпирабад жөнүндө маселени көтөрүү зарыл беле. Бул билбейм, бул чыккынчылык эле болуп калды, бул чыккынчылык. Азыр эми кемпирабад менен эл изылдап турганда, Тажикстан менен кол коюп, Тажикстанда жүрөт. Бул кандай деген бул? Кандай деген? Бул эмнеге өч алууга келди? Элден өч алууга, жерден өч алууга келди. Бирок кыргыз эли касиеттүү эл. Эл унчукпай момун болуп, сабырдуулук кылып турушу мүмкүн. Бирок Кудайдан бул келет, Кудайдан келгенде оңор келбейт. Элдин назары тийгенде, элдин назарына калганда оңор болбойсуңар. Эл эч нерсе кылбашы мүмкүн. Бирок ошол оңор болбойсуңар. Эртеңки урпактарыңарды түпкө. Бирок кыргыз эли өч алат. Азыркы депутаттардан, азыркы ошо кол коюп өткөрүп берип аткандардан эл өч алат. Кемпирабад үчүн өч алат. Эртеңки укум тукумларды алабыз, өч алабыз. Мен албасам, менин балам алат. Менин балам албаса неберем алат. Кемпирабад сууга эл зар болгондо келип туруп өч алат. Көрүңөрдү казып, өткөндө бир байка айтканда, көрүңөрдү казып болсо да өчүбүздү алабыз биз силерденчи. Мынакей ата энеңердин эмесин арбактарын эме кылып, ата энеңердин арбактарын айтып атып, касам ичип атып, эми каргышына азыр ата энеңер көрдө кантип жатат билбейм, ал жагын да ойлоп койгула. Өч алабыз, бирокчу Кемпирабад үчүн эгер кете турган болсо, акылыңар барыңарда этеңерди жыйып, Biz hazır ölüm cezasını girgizeriz. Çıkkınçılarda atağız. Dinar Aşimova emne oturdu. Kvorum tüzüp berip. Şaylöbek Atazov emne oturdu kvorum tüzüp berip. 5 депутат чыгып кетип атканда эмнеге чыгып кеткен жоксуңар? Ар бир депутат атыңар чыгат эртең эле ким макул деген эме добуш берген эртең эле чыгат. Бирок ошолордун өлгүнчө өчүбүздү алабыз биз кыргыз эли. Өчүбүздү алабыз бул. Ким эме кылса эл чыккынчысы. Ким кол добуш берсе макул деп. Эл чыккынчысы болот. Чыккынчы. Эл душмандары, чыккынчылар. Душманы вот. Ак эми жанакы айткандай, жанакы айтып кеткендей, могу жерден ушуга чейин эл мурдунга бок сүйкөлгөн кыргызым экенсиң. Бүгүн акыркы акция болуп атат. Акыркы жолу ратификациядан өткөрүлүп атат. Бул президент ант берип келет, депутат ант берип келет, чиновниктердин баары ант берип келишет жумушка. Эмне деп айтат? Элимди, жеримди коргойм, саттырбайм. А булардын кылганы бар эмне? Антты унутуп калат, ант урган жаман болот. Бу антка кошулуп жер суунун каргышы урат. Мөңгүлөрдүн каргышы урат. Суунун каргышы Чечмедей кетип атат булак. Кемпирабад, Орто Токой, эледен буга чейин кыймылдабай турган жерлер. Каримов Келесов ушунча жыл зымтырып калган. 65-жылдан бери Өзбекстан иштетип атат дейсиңер. Кандай сабатсыз десе заман көрөт экенсиңер. Вообще эле сабатыңар вообще эле жок экен. Эл журт, мынтип ойгонбосоңор, өзүңөр шоруңар өзүңөргө. Бүгүндөн кийинки акциялар токтолот ратификация менен. Башкача иштер башталат. Керек болсо карательный отряддар чыгып кетиши мүмкүн. Тиякта Баткен чечилбей атат. 100 гектарды билбей берген кишилер азыр эмне айтса ким ишенет? 100 гектар жерди билбей берип коюп турдум деп анан азыр тим эле момундай ким ишенет? Дакансалар ананып кетейин деп силер да мындай ойлонгула. Эртең суу керек болот. Садыр менен Ташин кетет, Дубайына, бирөө тиги Бакиевине кетеби ким билет? Ойлоңгула. Чыккынчылар, депутаттар азыркы бүгүнкү ратификация кол койгондор чыккынчылар болуп эсептелесиңер. Бактылуу болгула энең дурайындар. Шайлообек Аппазовду карасаң эми элди алдап депутат болуп алып туруп, дароо кайра бийликтин көтүнө кирип кетиптер. Мен сүйлөп коет элем, самый главный. Кыргызстан жер жүзү боюнча кимдин колун, ким кайсы өлкө суунун башында турса, ошол өлкө бийликти жер жүзүн башкарат. Суу бир максимум 4-5 жылдан кийин суу кымбаттайт. Көрөсүңөр, аябай кымбаттайт. Ошондо көрүп алгыла суунун анткени азыр электромобилдер чыгып атат. Азыр бүт через энергию получается, да, вот электроэнергия боюнча болуп атат. Нефть пага эле жоголгондон дагы нефть ал деген кең байлык, ал чыга берет. Еще заменитель сланцевой нефти придумывать этип чыккан. Сейчас нефть не нужен. Именно суудага согуш башталат. Ошондо биз азыр суубузду алып калсак, биз ошол силер айтып атасыңар тынчтык керек деп. Ошол тынчтыкты кармап, тынчтыкты булгалап турган бул биздин сууларыбыз. Эми мен силерге айтып коеюн, Кемпирабадты биздин 4 суубуз куюлат экен да, ошол Кемпирабадка ошо бассейнгечи 4 суу куюлат экен.
Ал 4сү биздин мөңгүдөн кетип атат. Эми ошол мөңгүнү дагы биз куйдурбай койгонго, жаап койгонго болбойт экен. Булар ошондой кылып кол коюп атышыптыр. Что нельзя ошол суңду башка бурап койгонго. Сен деген ушундай неме алып атырсың өзүңө, биз өзүбүзгө милдет алып атырбыз. Биз ошол бассейнди толтуруп берип турушубуз керек экен өзбектерге. 9га жеткенге чейин, 9дан ылдый болбош керек экен. Ага эмне, биздин мөңгүлөр иштеп берип атат аларга. Ошол дагы бир немени айтып кетейин дедим эле, унутуп калдым. Сууну бербеш керек. Жериңди бербешиң керек. Жериң берсе, анда эли каяка кетет, тарап кетет. Мамлекетиң тарап кетет. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу калайык калк. Биз кандай деңгээлде айтсак деле, эмне кылып кандай жеткирсек деле билбейм. Бүгүнкү бул Кемпироватты депутаттар Камчы Ташиев, Садыр Жапаров эми кайсы оюңар менен, кайсы ниетиңер менен Кемпироват такталбаган участкага деле кирбейт болчу. Кирбейт деле. Акылдуулчулук жагына келгенде кишиге сөз бербейсиңер. Өзүңөрчү акылдуусуңар. Бирок жакын арада кыргыз эли ушул Кемпироваттын кетишине бүгүн кол коюп кнопка баскан депутаттар, силер үзөңгү куш, каркырадай болбойт. Бун үчүн силерчи аябай жоопкерчиликтүү болосуңар. Садыр Жапаров, сизди биз дагы бир жолу айтып коеюн. 2020-жылдын 16 январында ушул Максим Горький паркында үшүп ачка сиз ошондо зек болуп, соттун чечими күчүнө кирип, түрмөдө жатып, күнүнө 1-2 активисттерди келинчегиңиз Айгүл айым ага жибертирип, буга жибертирип 5-10 киши алып келгиле, Садырды алып калгыла деп биз ошондо ойлогонбуз. Түрмөндө көрүп келди. Эми азыр сизге эмне жетпейт? Садыр Жапаров, эмне Кудай урдубу сиздерди? Эмне ошончо эле акчага, ошончо байлыкка элиңди таныбай калдыңбы дейм да? Туура айтып атам болуш керек. Туура, чындык сөз. Келгенде шайлоонун алдында мактанып атасыз. Садыр Нуркожоевич, эмне дейсиз? Деп атасыз. 80% эл колдоду деп. Өткөндө эмеден дагы бир жол мактандыңыз. Кемпироват боюнча активисттерди чакырып сүйлөшкөндө. Сизди 80% эл колдогон эмес, Садыр Нуркожоевич. Мен эркек иретинде айтайын. Мен деле шым кийип жүрөм. Сиз деле шым кийип жүрөсүз азырчы. Шайлоого 80% шайлоого катышуучулардын 33% эле катышып берген. Ошол 33%дын 80%ы доошуну берген. Же болбосо жанагы бышканын астында подвалдагы айтышлыктер эле жайлап сизди президент кылып берип койду. Мен ошондо эле Кыргызстан боюнча канчалаган жаранда Facebook бар, бирок мен сизди колдогон учурда бүгүнкү күнгө чейин деле бир мент болобу, десятка болобу, УКМК болобу, бир жарандык активист болобу, 2009-жылдан бери жүрөм Кыргызстандын келечеги деп. Бир кездерде Текебаевдин фанаты болуп жүргөм, Текебаев оңдойт деп. Көрсө бул деле ошол аферист экен. Мынакей короз кампет кылып туруп, эмет берип койду, кресло алда отурат, унчукпайчы, кайдагы намыс. Ошондуктан ушул күнгө чейин мен айтарым, сизди колдогондо деле $20,000 предлагать этишкен болчу, Садыр Нуркожоевич. Иниң байкең билет сабыры, бакайлар билет. Кой, бул баки эме Садыр Жапаров деген, Садыр Жапаров. Бул түрмөдөн чыгат, Кыргызстанды оңдойт деп ишенип жүргөнбүз да. Көрдүңүздөрбү? Буну билишет. Мына биздин арабызда Турус деген мынакей десятканын сотрудниги бар. Сокенин учурунда мага айтчу. Сокенин учурунда Тимур Байке бул дегенчи Бакиевдин куйругу жер саткыч, Бакиевдин куйругу. Кана Турус, ушул жерден азыр айтып берсин, калпай жатамы жокпу? Мен бирок анысына карабай, коркпой, үрүкпөй сизди колдогон болчумун. Бирок сиз келип
Кемпироватты талаш жерге кирбеген кемпироватты берип атышканыңыз бул вакыт келет. Вакыт сиздер жоопкерчиликке тартыласыздар. Эл журт бар, жок эмес. Көңүл буруп коюңуздар, рахмат. Эмоция калтырып койсом, кечирип коюңуздар. Ya töreli aytdın. Men o'sha nemede bolgan, şaylada bolgandı. Kompüterin 2 jol öçürdü, sen aytganda prosentni qoyup qala qaldı. Bular Men sadır menen kamçık aytam. Sen asabından 2020-yıl temирден секирип 5 ай эсимде жаттым. Бөйрөгүмөн ажыратып, бөйрөгүм талкалашты. Мына ошонун азабынан сен айтып атасың, алар өлүп калган дейсиң. Өлбөйлө биз жүрбөйлүк, биз силерди биз тургузбадыкпы? Силер адам эмессиңер, силер уят деген, намыс деген силерде жок. Асыл силер жерди сатып атасыңар. Жерди эч качан сатылбайт. Ошон үчүн мен сага өлүмгө келип отурам. Эгер мени өлтүрсөң, мен ошо жерге барып эстелип турсуңар, жер силерге эстелип турсун. Мен Кашым ханым калганча дагы мен жерди бербейм. Ата-бабанын салты. Мен өлүмгө башым коём. Муногу менин баламды былтыр асып кеткен. Атайын көрө албастан асып кетип жаап коюшту. Ыйлап жүрөм. Мынакей жаап салышты. Мына ушулардын азабынан булардын балдары өлгөн жок. Биздин кедейдин балдары өлүп атат. Дагы деле кедейдин балдары өлөт. Өзөктөргө эч качан ишенбеш керек. Өзөктөр алдап кетет. Тура эмеспи? Кашыбыз калганча балдардын келечеги үчүн өлүмгө башыбыз саябыз. Мына мен да Турабы, мен чолпомай атамдай болуп төшүмдү окко тосом. Ошон үчүн келдим мен берге. Айластан келдим берге. Элим жерим үчүн деп качанга чейин биз оңолобуз. Качанга чейин оңолбойбуз, я. Жакшы адамда туруш керек. Өлүм жасасын жалпы киргиш керек. Көрө албагандарга жети дубандын аксакалары келип өлүм жасасын киргиш керек, дагы атып салыш керек. Мына жетинчи апрелде мен баламды жоктум. Экинчи баламдын баары жок. Иман жок. Эчтеке жок. Иман сабагы жок. Балдаштын баары ар нерсеге барып, ар нерсеге болуп атат. Мына ушулардын азабынан канча деген балдар өлүп кетти. Ошолардын каны булардын арбагы урат. Конкретно температура туралы бул жерде температура бербейбиз. Эч кандай кыргыздын жерин бербейбиз. Ыйык жер, суу бул. Өлүм менен башыбызды саябыз. Бул темперамат. Температура Өзгөндүк эмес бул. Кыргызстандын байлыгы бул. Өлүмгө башыбызды сайып. Жана мындай сөз болбоду. Жогорку кеңеште да ушуну кайра карашып атат, журналисттер да ушул суроону беришип атат. Биз 50% менен башкарабыз деп атат кести. Сууну 900 горизонтта кармап бересиңер деп атат. Ошону менен мындай нерсе бар да, биздин Таласта, Талас суу сактагычын билесиңер, Киров суу сактагычын. Аны бүгүнкү күндө биздин казак коңшулар колдонот. Расмий Казакстан Республикасы колдонот. Ремонтун колдонуп жүрүшөт, ремонтун жасап беришет, арендасын төлөшөт. И ошол эле мезгилде алар ошол кесте определенный уровеньде деңгээлде суу топтолбой калган учурда вертолет менен учуп баарын кыдырып чыгышат Таластын суусун бойлоп. Каналдарга, арыктарга булунса, биздин норма толбой атат, токтотуп койгула дейт. Муну мен эмне айткым келет? Эртең туура ушундай система Кемпироватта болбой койду, эч ким айтпайт. Кемпироватта биринчиден 900 уровеньге толтуруш үчүн ал жерге 2 жыл суу чогултушка туура келет. А 2 жылга чейин Өзбекстан өзү отура бербейт да суусу жок. Алар нар жагынан суусун агызып берет. Турап калбай. Окей. Алар өзүнүн суусун нар жакка колдоно берет. Бирок 900 уровеньге толбой жатат. Кыргыз туугандар келишим бар. Сен бияка арыкка салба, сен бияка каналга бурба деп туруп, биздин өзгөнүн тегерек четиндеги келаткан Карагулжадан жана Яса демелерден түшүп аткан дарыялардан түшкөн суунун баарын булар полностью бууп алышка колдонду. Карт бланш алды. Бул бир деп коела. Эми суу азыр суу талаш маселесиге бул 30-35-жылдар чоң маселеге айланат. Азыр биз талашып аткан мындай ракурсту карай турган болсок, бул саясий ракурстан талашып атабыз. Азыр саясий плоскостьтон, эртең экономикалык плоскостько түшөт бул маселе. А экономикалык плоскостьто кыргыз менен өзбекти салыштырып болбойт эч качан. Вот ошол жерге келгенде биз кыз жерден кысып туруп, бүгүн 17 000 гектар алганда кубанып атабыз, 170 000 гектар берип туруп кайра кайтарып ала албай калабыз. Ошон үчүн депутаттар көзүңөрдү ачкыла. Ал жерлердин кереги жок. Кайракы жерлердин кереги. Ушул акебиздин сөзүндө мен кошуламын. 900 горизонт дегени мен так ошол жердин жашоочусумун. Эч кимди башка көрбөй атам. Азыр мен куд менден сурасаңыздар болот. Суроо жооп кылсаңыздар болот. Тамам айттым анда. Ошо 900 горизонтка көтөрө турган болсо, бул биздин айылдарыбызга кирип келет бул суучу. Ол бүгүнкү добуш берип аткан депутаттар бирөөсү дагы ал жерге барган эмес. Ал жерге барып, ал жерди жеринен көрүп, андан кийин добуш берген болсо, анда карашо эч болбосо бир комиссиянын чечими, бир олар бир катар элдин көзүнөн өттү деген сөз болот эле. Булар бүгүнкү эки достун этегине кирип алышып, бүгүн элдин атынан эл ыраазы, биз ыраазыбыз деген сөздөргө такыр ишенбеңиздер. Урматтуу кыргыз элим, мен айтып атамын. Мен ош боло турган болсом, Кемпироват оштун жүрөгү.
Кемпирабадты алдыра турган болгон болсок, мына менин жүрөгүм алган болсо калган органдарым жараксыз болгондой, Ош дагы ушундай акыбалга келет. Мен кечеги күнү эле айттым. Ошто курулуштар токтойт. Бүт бар жогу Кемпирабадтын ошол жердин кумуна муктаж. Ош областынын миллиондон ашуун эли. Анан бул 900 горизонттун эң коркунучтуу жери Ош Бишкек жолундагы бизди Ош областын анклапка алып баратат. Урматтуу кыргыз эл, ушуга көңүл буруңуздар, ойгонуңуздар. Кечеги Өзгөн районунда алып барып алып биз бул бийликти коргойбуз. Бул бийликти колдойбуз дегендердин алардын 90% ушул бийликтин жугундук корлору бар да ал жерге. Ошол жердин жашоочулары катышкан жок. Алдына ошо бир 7-8 Өзгөндүн жигитини коюп, 7-8 мугалимди коюп, андан кийин булар шоу өткөрдү. Өзгөн элинин атынан деп сүйлөтүп. Мен мына Өзгөндүн жашоочусумун, Өзгөндүн ошол азаматымын. Бирок ал жерде Өзгөндүн жашоочулары, Өзгөндүн жигиттери, булар өзүнүн 90% чыгып эч кандай ол жерге бул бийликти колдоп же багында кылып аткан жок. Биз Өзгөндүн азаматтары, биз Ала тоону, ак мөңгүнү, аккан сууну жана жерди, аялдарыбызды жана аял энелерибиздин намысыны коргойбуз. Биз эч качан кандай бийлик болбосун, биз алардын этегинен кармап биз намаз окубайбыз. Биз жерибизди сатпайбыз. Бул коңшу өлкө, бул биздин суу сактагычка кызыгып аткандын жери. Ал жерде аябагандай түгөнгүс байлык. Бул жерде бир топ жылдан бери ак мөңгүлөрдөн агып чыгып аткан суунун астында кандайдыр бир минералдар топтолушу мүмкүн. Ал жерде кандайдыр бир алтындар чыгышы мүмкүн. Муну ойгонуп бир чечимге келсе болмок. Бүгүнкү мына ол бийликтердин ким Өзбекстанга кетсин деп ошол жерге голосун берген болсо, Өзгөн эл эле эмес, бүткүл кыргыз эли буларды каргаса болот, жет атасы кошуло дозокко кирсин ушулар менен депчи. Булар ошол жеринен танышпастан туруп азыр булар ушу Өзбекстанга өткөргөнгө шашып атат. Булар кимдин адвокаттары болуп атат? Булар коңшу өлкөнүн пайдасына иштеп атышат. Урматтуу депутаттар, бираз болсо да убактыңыздар бар. Ойгонуп калыңыздар жана ойлонуңуздар. Бул күн кайра кайтып келбейт. Сиздерге бул мүмкүнчүлүк берилбейт. Элдин алдында элтең элге чыгып, элдин жүзүнү карай турган болуңуздар. Ошол жерде өзүбүздө кечеги күнү забору бузулганда безилдеп чыккан Элмырза Сатыбалдиев акебиз, сиз эсиңизге келиңиз, ойгонуңуз. Бизге окшогон жаш өспүрүм үкөлөрүңүздүн жүзүнү жер каратпаңыз. Сиз жугундук бар. Сиз бүгүнкү бийликтин кызматчысы болуп, сиз ошолордун багындайын колдоп аткан болсоңуз, биз ал жолдогу адам эмеспиз. Сизди көрүп туруп, сизден жийиркенгендей, бизден жийиркенип калышын каалабаймын башка жактыктар. Урматтуу Элмырза Сатыбалдиев, көзүңүздү ачыңыз. Өзгөндүн жигиттеринин намысына сиз доо кетирбеңиз. Улукбек Ормоновдун мага көп ушу билгендер айтып атат. Сен Карол айыл өкмөтүнөн болгон болсоң, Карол деген айылдан болсоң, кеңештен. Ойму бурбай туруң. Карол деген айыл өкмөттөн, Карол айылынан болгон болсоң, силерде Улукбек Ормоновдун силерде сүрөт илинип турат го деп атат да. Бирок эми оны илгендер бар экен, илип алыптыр. Анын эч кандай тиешеси жок бул нерсеге. Улукбек Ормонов бизге мектеп курган эле ошого илип алыптыр да. Но бирок биз Улукбек Ормоновду мындан кийин илинсе, ошол жерде дагынам илинип турсун, илинип калып кетет ошол адамчы. Кемпирабад өтө турган болсо, ошонун сүрөтүнү, картинкасын түшүрүп туруп, өзүн алып барып илип коебуз ошол жерге. Туура. Кемпирабад суу тактагычынын багындайына кете турган болгон болсо, ушул голосун бере турган болгон болсо, биз сизди кечирбейбиз. Азыр биз көрсөтөбүз, ким деген болсо, ушул болот Улукбек Ормонов. Көрдүңөр өлкөлөрүм, карындаштарым, ушул жер саткыч, ушул элин саткан, ушул өзгөндүктөрдүн намына доо кетирген адам деп тааныштырып калбайын. Ошон үчүн ойгонуңуз, ойлонуңуз. Бүгүн кичине болсо дагы башыңыз көрүнүп калган адамсыз. Элмырза Сатыбалдиев жана Улукбек Ормонов.
Sizlerge kattуу eskertip bul özgen elinden. Oylanıp, oyganıp ötte tura çeçim çıkarыңızдар. Aybagандай kattуу oylanыңızдар. Bul jer, su, bul Kırgız eliniki. Suunun koçayını, jerdin koçayını. Kırgız eli. Ol jeke meni mençik emes. Jeke sizdin mençigingиz emes. Oşonun üçün aybagандай tura çeçim çıkarыңızдар. Alatonu, ak möngünü, akkan suunu korkabagandar. Bular Kırgızdın jigitleri emes. Kırgızdın jigitleri emes. Urmattуу депутаттар, Kırgızdın kanыңарda Kırgız болгон болсо, жалпыңарга кайрыламын. Тура чечим чыгаргыла. Тура чечим чыгаргыла. Мен ушул. Şimdi özgünüm patriot. Assalamu alaikum, urmattуу Kırgız eli. Bugün ertemenen saat 10'dan beri Jogorku Kengeштин жыйынын барыңыздар көрүп отурасыздар. Men dagы gördüm түшкө чейин, түшкө танаписке чыкканга чейин. Ошол жерде отурган 90 депутаттын дээрлик баягы 80% суроо берип атат комиссиянын төрагасына. Суроо бербей эле мындай байкап отурсаң, пакта коюп эле отурасыңар. Депутаттар, бул суноо туура, силер билесиңер. Акчанын күчү менен, ошо пактанын күчү менен келдиңер. Бирок ошондо дагы Алла Таала силерге сыноо үчүн берди бул 5 жылдык учурду. 1 жылы кетти, 4 жылы калды. Эртең бүтөт. Эртең 4 жылдан кийин элдин алдына барышты ойлогула. Биринчиден. Унутпагыла, бул сыноо Аллахтан берилген сыноо, бунун жоопкерчилиги өтө чоң. Анын себеби Аллах акыретте алса эсебин, Кыргыз эли бул дүйнөдө алат. Жоопкерчиликти эсебин. Бүгүн сиздер коюп аткан пактанын эртең жоопкерчилиги аябай оор болот. Могул жерде аз эл турат. Ушул кемпирабадтын берилишин туура эмес экенин түшүнүп турган аз эл турат. Бирок бул саз эл турат бул жерде. Түшүнбөгөн кайдыгерлер жүрөт өзүнүн тирилиги менен. Бирок эртең ушул жерде турган эл биз силерге мыйзам чегинде жол таап силерди жоопко тартабыз эгер за берген болсоңор. Ар бириңердин атыңар ташка тамга баскандай болуп, чоң кара тамга менен жазылып калат бүгүндөн кийин. Жерди саткан, элдин менчигин саткан, элдин ырыскын кыйган эл душмандары болуп каласыңар. Учуру келгенде не только өзүңөр, силердин келечек урпактарыңар дагы жооп берчү болуп, силер жоопко тартыласыңар. Ушуну унутпагыла. Биз буга мыйзам жолунда жетишебиз. Биз ушундай мыйзамдарды учуру келгенде кабыл алабыз. Не только атыласыңар силер ушул жерди берип атканыңар үчүн. Силердин келечекте урпактарыңар адамча жашай албай турган кылып биз ушундай мыйзамдарды кабыл алабыз. Көзүңөрдү ачкыла бүгүн. Көзүңөрдү ачкыла. Кыргыздын жерин Кыргызда калтыргыла. Учуру келгенде сүйлөшөбүз. Бардыгы мыйзам чегинде болот. Бул боюнча турбайт. Элдин көзү ачылып атат. Түшүнөт учуру келгенде, элдин аң сезими ойгонот. Ошол учурда биз бул нерсе үчүн өзгөчө жоопко тартабыз силерди. Көзүңөрдү ачкыла. Бетегенин бардыгы кетет. Бел калат бирок. Бектердин бардыгы кетет. Эл калат. Могул жерде турган эл калат. Көзүңөрдү ачкыла. Бул эскертүү, коркутуу, угрожение эмес. Бул эскертүү. Көзүңөрдү ачкыла. Азыр бүтүн Кыргыз мамлекетинин аймагынын бүтүндүгү бүгүн силердин колуңарда турат. Жети өлчөп бир кескиле. Шашпагыла. Бирөө айдаса эле койго окшоп айдалып чечим чыгарбагыла. Эртең учуру келгенде бунун жоопкерчилиги өтө оор. Алла алдында дагы пендеси, момун мусулманы, жалпы Кыргызстан жарандарынын алдында, элинин алдында бунун жоопкерчилиги өтө оор. Көзүңөрдү ачкыла. Эч ким силерге учуру келгенде жардам бере албай калат. Рахмат. Özgürlükler. İleride. Özgürlük aksakalı ilavadan. Kempravat! Vermiyorsun. Kempravat! Vermiyorsun. Kempravat! Vermiyorsun. Kempravat! Vermiyorsun. Özgürlükler. Sizlerde ariyet namus var mı? Niye gelmeysizler minerge? Yerinlerdi, elinlerdi korbanlar gelmeyi. Sizler kanda bu uyalmay jatasınlar. Bet degen var mı sizlerde? Namus degen var mı? Uyalmasdan var al. Deputatlarınlar, saylagan deputatlarınlar al. Ayarda varın uyuşturup жүрсе. Sizler bir yerge gel buna yerimizde Özbeklerge berbeyiz deyip gelmeysizler. Özgünlük tuğandarım.
ariyat, namus var bu. Gelmeysizler mına jerge siler dağı. Gelgine minerge daha çok olup. Саламатсыздар, кандайдыр жолтарыңыздар, бардыңыздар жакшы. Сиздерге рахмат. Şu men köylü internetten көрүп жүрөм. Мен өзүм Лейлек, өзүм Жалалаттын кызымын. Лейлектин келинимин, мен Разаковтан. Мен бул жерге келгениmin себеби мейманга келдим эле. Мен ошо мурда дагы мен мындан 13-15 мен ушу Ташиев Нуркожоев менен Садыр Жапаровга 5 жыл мына жерде митингде жүргөм мен. Инеji muna emede menim ne kana kılbaştı. Ne kana kılbaştı. Menim ошондо borum açıp şunday bizde jigitler var eken, bizde şunda Kırgız'ın er azamattар var eken dep turup özüz jol kira kılıp Leylekten özüz muna jerde nandı jep sagala var buruşlarda. Meni Sadır Japarovдун ayalı, meni Kamçet Taşievдин ayalı bala çakası menen pul tapпай mına şu yerde sagalap жүргөнбүz. Mına şu yerde kança jol Mukar Şaltakov Çurmanbayev bilen mitinglerdi öttük. Kança jol bizi kovaladı. Kança jol bir Sabayev degen bir generalı var ele bizi urat ele. Ali degen bir milisan начальник var ele. Kança jol kuguntukta kaldı. Kamçı Sadır inilerim. Düşüngülü özüңөрдүн başыңардан булар өткөн. Biz aybay mına men uşul waka çeyin silerin aldыңарга bir kelip bir nerse suraganım jok. Nan suraganım jok, çay suraganım jok. Menden murumuna hazır siler oşa kamçı dile bilet. Bizge barganda 20-30 adam jıyıldı. Keyin siler prezident bolganda 100-degen 1000-degen adamlar bayakı birimlik partiyasında başka partiyalar arkaňardan erçip жүрөт uşuga günge çeyin. Meni oşul oturat. Mına Tillayev degen oturat. Mına Aripov degen oyaka koydular silerin artıňardan oşolar kovalap жүрgөн. Meni kança jolu kovalaştı, kança jolu semiyama jamandyk kılıştı. Baldaryma çeyin, даже balamdy Rossiyaga kaçırdım. Kızlarımdan beri Nevrelermen beri kuguntuklaştı bular. Oşon üçün men kamçı, senin başыңan ötkön sadaka. Men Sadır Nurkojоевдун үйüne çeyin bargamın şu Karabaltaga çeyin. Gerek bolsa Жалалатта Бекназаров менен митингдерди ötüp berdik. Sabırı dagı bilet. Apası vagonda жаткан экен putu orup. Mende ayal eken. Uşu balam, oşol apa, Sadır Nurkojоевдун apası ilaganda biz koşo ilaganbız. Jüye жүрüş mitinglerdi kıldık. Bizdin dele bala çakabız var da men emi bizde Eldin hanın olguça suunun başı ol deydi. Han bolguça oşo suunun başına var oturmayısınlar bu han bolu var. Oşo kempravatı bermegile. Hiç kaçan bizden Kırgızlardın jeri 1 santimetre jırbaş gerek. Oylangıla bermegile. Biz jer üçün жүрөбүz. Bala çakabızın urpakı kalsın dep жүрөбүz. Muna hazır bizde görüp turasыңыздар kıyınçılıklar bolup turat. Batken okusunda embe Allah'dan bolup turat, Kudaydan bolup turat. Mena bardığınlar jakşı er azamatsыңар ey. Kaçan bolsun jogorku kengeste uruşasыңар, talaşasыңар, uyalabız. Jana Orozayım Narmatuanım ne kana kılbadыңар ey. Oşo kiçineke kızdı Madumarovga bir nerselerdi oynaş dele kılıp atasыңар. Ne silerin kızlarыңар jok bu, karındaşыңар jok bey. Oşo kiçineke kızdı kantip çarmaştırar. Gerek bolsa юридически oşol aytkan feklerdi apar kamaşыңар gerek. Meni kızımdı. Eger de oşontup aytkan bolsa men muna ak uyda özüm dörttet bolçum. Oşon ata enesine rahmat. Orozayım bul Kırgızdın bir çığa, Kurmancan arkasında çığa, gar biri kız ele çığa vermek de mıntip. Orozayım Sadır Nurkojоевду koldap kelgen eken bizden keyin bizdin urpaktarыбыз, bizdin singillerimiz nege kamaysыңар, kanday akыңар var. Ay bizdin ayalдар kamabaş gerek. Biz özümüz başkaça adamız. Erkeklerge karaganda biz alar 70-80% canı olsa bizde 50-60 ele mınday özümüzdün ememiz var. Benim besim or olsa ayaldık ememiz var da Har biri kızımızda oylarıq. Men Sadır Nurkojоев jinem sadaka. Kamçıyık Taşiyev. Davay çıgargılı ayaldardı. Janakı 5 ayal. Aysa Sasıkbayevna degende ilatip atasыңар. Jana Kırara Soronkulvan ilatip atasыңар. Men Çıngız Kaparov degen balаны koldadım da. Uşu jerde Sadır Nurkojоев Kıdırjay. Oşo jetim bala uşo. Jetiminde ilaçı. Kança jolu Çıngız Kaparov silerdi koldadı ey. Muna Cengiz Bayka orlu orup etti. Zapar degen ayal kamaldı siler üçün. Janakıl Babakul men ayt bereyim Babakul degen Babakul bir eme degen bala varla. Oşonu da kança kamadı ey. 5 yıl jürdüm. Putuman ayrıldım men uje. İlagım gel otat hazır. Kempravat dese çeçmede otat. Men özüm soğuştan kaçıp muna hazır kança adamlar kaçıp жүрөбүz. Boldu da jetchet da Kempravatты hiç kaçan berilmesin. Uşu Özbekistan gelip susunu almaktan naraka içe versin, paktasın, sugara versin. Jer berişke mümkün emes. Berilmeyt jer. Oşonca hanam men aytarım. Men şu Sadır Nurkojоевga aytarım da atağınız Nurkojo Bayka kaçan uşunday kötörüş bolganda kızım gelgen dep Manisada jatabız.
Qaysi жерде келсем мен келіп қызмат қылат елем. Маңа елдер айтады да митингге шықсам 1000 сом береді. Сілерге 1000 сом берді. Бербейді. 1000 сом айланып кетсін, 1000 сом өзіңізден шығады. Қырғыз елі келіп өзіңіз қырғыз елі үшін мен азыр мерге тойға келгенмін. Күйгенімен айтып отырам. Тойға келіп мынаны көріп, ушу өзгөндүн эли биздин эл, нарындын эли биздин эл, чүйдүн эли биздин эл. Биз кыргызбыз. Кече мына бир элбиз. Качан мына кече мен барганда Акылбек Жапаров айттым. Кайсы чоңдун баласы өлдү? Кайсы менин баласы өлдү? Bir Karapayım'ın baldarı öldü. Oşol baldarыңарды жөнөтпөйсүңөр армияга. Отургузбайсыңар ошо баткенге апарбай. Мына жерде келсе милициялар корuyт. Милицияларды апар бизге биз качканда милициясы жок качабыз. Жылаңа жайлап качабыз. Бизди коргон адам жок. Ошо жерде азыр коруп атат. Эми рахмат. Сиздер дагы жан күйүп иштеп атасыздар. Bir-бириңиздер бийлигиңердин ham кереги жок бизге. Эч кимдин кереги жок. Урушпай, катаан болсун Атакан Кимсенбаевичке асыласыңар. Жана эмне самый дейби, кожого асыласыңар. Жанакы бир кичинекей балар болду эмне эле. Жок, берки Кадырбек Гүлжигит ага асыласыңар. Жанакы Чыңгыз деген бала рахмат Айдарбековке. Өзүн алып чыгып кетти. Талант Мамытов мен иним болосун. Сага дагы рахмат. Колдобогула кемпираватты колдоп койсоңор, бир күн жаман жооп канды кууган элбиз биз. Мына Үңкүр Мирбала деген мына Кытайга кеткен элдерге Куран окутуп келди. Качанкы кылым Манас атабызды колдоп атабыз, Курманбек атабызды колдоп атабыз, Ояктын Ыразаков атабызды колдоп атабыз. Бул канга кан болуп калат. Небиреңерди ойлогула, балаңарды ойлогула, кызыңарды ойлогула. Эртең кызыңар келсе, паланча саткындык кызыны мыйгалимдикке алба дейт. Борчуса калба коет. Бул эл жаман, эл сел болот. Ошон үчүн мен митингге катышып 5 жыл жүрдүм. Менин мына көргүлө мен ар бир ютубтарда жүрөм. Мени канчасы эсимби жамандады. Эми азыр розеже деп калышты. Мен жүргөнмүн силер менен. Силерди мен чыгарганмын. Азыр силердин жаныңарда жанакы паткалимдер жүрөт. Мына жерде Чыңгызга барып, Запар, Жеңиш байке, ким менен жанакы Қалыс береке кел, мына жүрө, мына қалыс жүрөт эле секирбей. Бул белинен айрылды, түрмөгө жатты. Баласын өлтүрдү. Дүйнөлүк 2 жыл чемпион болгон баласын өлтүрүштү. Назар Нишанов деген врач бала бар. Президент, аны эмне гана кылбады? Өмөдө кара сууда баласын каналга түртүп өлтүрүп койду. 23 жашар баласыны. Мына Назар Нишанов дагы жүрөт. Ойгонгула Садыр, камчы. Болду жетет, бириңер асылбай кемпираватты. Кимиңер депутаттар колго койгон болсоңор, канга кан куюлат. Балаңар, небиреңер жаман болот. Кыргызстандын аймагында жашай албай калат. Мен акыркы сөзүм, жана 30-24 камалды чыгаргыла. Бардыгы чыксын. Капасты Чымчыктын баласы капаска жатпасын дейт. Жана өзбектер бөдөнө сайратып да бутбулдук. Менин мендей болуп камалып кал, мендей болуп камалып кал дейткен. Чымчыкты камаса камайт. Бул адамдар эмне деп каргап атат? Каргыштан ойгонгула. Бүгүндөн калбай, эртеңден калбай садага камчы ташый. Апаң үчүн мен жүргөнмүн. Бирок эл жүргөн эмес сага. Чыңгызга барып жүргөн, калыс жүргөн. Ишенбесең көр, 5 өз митингге чыгат элек. Аялың жүргөн. Камчынын аялдары жүргөн. Башка азыр силер мына көп келдисиңер. Биз ушу Манчын абайга барат элек, Ош базарга жүргүлөй. Балдар жүргүлөчү силерге эртең ушу жакшы президент келип калса силер жакшы жашак. Кана Ош базарындагы эле бардык. Бая камбагалдар камбагал мойдон жүрөт. Бечаралар мойдон жүрөт. Ойгонгула да. Бирөөнүн жели мен мисалы үчүн нарынга барып бир жерди кандай сатам мен тааныбасам. Ар бир жерди эл чечет. Лейлектин жерин эл чечет. Жалаатын эли чечет. Өзгөндүн эли чечет. Башка чече албайт. Азыр бизде эл бийлиги. Эл колдойт. Ошон үчүн элден кийин Садыр Нуркожоев сиз бийликтесиз. Чечиң муну. Аны тууганым пуганым дебең. Чечиң бирден кара. Мен сизге ишенемин. Мен дагы да болсо мен сизди атаңыз айткан мага. Мен канча балам болсоң сен мен келет элем мына жерге сыздап. Мына ишенбесеңер Кыргызстан көр ютубтан. Барды көр. Мен сага бир жолу келдимби? Бир жолу даттандымбы? Мен азыр кемпирават үчүн, Кыргыздын жери үчүн, уулдар үчүн келип, ийлагыдай болуп турам садакалар. Берилбесин жер. Берилбесин. Азыр Садыр Нуркожоев, Матумаровду эмне гана кылбадыңар? Баары кылбадыңар. Иштебейсиңер бей. Кансада көсө бирикпейсиң. Бер жана паткалимдерге ишти бербесен, ошол Міне бер Күреңкеевке бер, Илгиз Шаменовке ишти бер, Калыска бер. Мен иш сурап келгеним жок, мен пенсионермин. Мен кызыма деле балама деле иш сураганым жок.
Kırgız'da jakşı yaşatkılaçı, mitinge çıkarbakılaçı. Berme kempravatı kim satkan bolsa, buna bugün deputatlar koygan bolsa bilip algıla. Buna jerde sizler köp turasыңар. Buna jerde biz ilgeri 500 miting ötötülük. Buna 5 adam hazır köpke el. Hazır Mirke geldi, kaymakları geldi, ataları geldi, apaları geldi. Az demey, saz da kılıp, boldu da kansa, bandan görüp batkendi oylu. Özümüzün жерді күтөтөлү, ошо кемпирабатты күлдөтөлү, ошо жалабатты күлдөтөлү, көлдү күтөтөлү. Өзүбүздө Кудай байлыкты берип коюптур, колдонолу. Неге бизге башка мамлекет колдонот экен? Болду садага. Ошон үчүн мен сиздерге ишиңиздерге ийгилик каалаймын. Мен дагы күйгөнүмөн айтып атам. Жер эч качан берилбейт. Эгерде депутаттар бүгүн кол коюп койгон болсо, баарын исписөккө алгыла. Erten gelip barat. Bugün ötet. Yok Kırgızistan kuğanı gerek yok. Bala çakasını oylasın. Nevrilerin oylasın. Bir anta jiboşu samez. Polcuk şemiz. Buna jirge turalbay kalat. Jet atanı koy. Gerek yok. Buna rahmat sizlerge. Çıkarsın canaklardı. Kurmatlı tuğanlar. Men Yazbek Kulanbayev, zapastағы полковник, коомдук ишмер. Бүгүнкү окуяны тилекке каршы көп адамдар түшүнөт го деп күттүк элек, бирок билбейм, биздин элдер эмне менен жашап атышат. Мен негизинен кайрылат элем кимге? Жогорку кеңешке дагы эмес, президентке дагы эмес, бийликтин эч бир өкүлүнө кайрылгым келбей калды. Мен ушу экранын ар жагында отурган, жылуу жумшак чай ичип отуруп бизди угуп аткан чарбасы бар, мал жаны бар, бизнеси бар, ушу көпчүлүк эмес, булар делечи. Ошолорго кайрылгым келет да. Кичине койгонуп, биз азыр каяка баратабыз, эмне болуп баратабыз? Көп нерселер өттү, көп окуялар өтүп атат. Мурун 1 жыл, 10 жылда боло турган иштер азыр бир 2 ай, 3 айдын ичинде болуп кеткен ушундай окуялар болуп атат да. Анын себеби тереңирээк. Себеби биз өзүбүз ушул бийлик деген эмне, ошо бийликке алып барган, шайлап аткан биздики, анан сиздики депчи бөлүшүп, өзүбүз бөлүшөбүз дагы, өзүбүз ошого жол беребиз, анан кайра өзүбүз келип алып ошо бийликтен жамандайбыз да. Ошон үчүн биринчи кезекте ар бир жаран өзүн карасынчы, өзүн күндө эртең менен эмне менен жашап атат, эмне деп ойлоп атат, эмне иш кылып атат, ким менен кантип талашып иш кылып жүрөбүз. Мына ушул нерсени биз ар бирибиз өзүбүз кичине мойнубузга алып, анан кой, мындан ары мындай болбойт деп, эгерде ошентип ойлогонго жарабасак, мындан дагы өтө чоң кайгылыштуу, кейиштүү окуялар алдыда күтүп атат. Ошон үчүн бийликтегилерди биз эми азыр критке чыгара турган учурга мына эл ойгонсо гана келет. Азыркы бийлик эл үчүн эмес. Азыркы бийлик мунун аркасында бийлеген, биздин бийликти бийлеген күчтөр бар. Бул дүйнөлүк система, башкаруу системасы иштеп атат. Ошондуктан биз ошого эме кылбайлык. Эки-экиден тизилип, ак үй жактан жүрүшүп атпайбы? Бул нерсени эми бүгүн мисалы мен чечилет деп уже ишенбей деле калдым. Себеби кандай депутаттар эмне деген сөздөр сүйлөп атат. Уже ичара бири-бири менен талашып, бирөөсү саботажник десе, экинчиси жок, саботажник деген бул жумшак болуп калды, бул кылмышкер деп Чыңгызды ушинтип атап атышат. Эми бул эмне деген деп айтып атат. Бул бийликтегилердин көпчүлүгү өзүнүн бая көз карашы эмес, өзүнүн бир кандайдыр бир бирөөлөрдүн күчү катары ушул жерде талаш тартыш болуп атат. Анан мына биз кыргызбыз деп атабыз, кыргыздын келечеги тереңге кеткен, канча каганаттар түзгөн эл деп атабыз. Эгерде чындап эле биз ошол кыргыз экендигибизди таанысак, анда ойгоно турган жерибиз ушул, оңдоло турган жерибиз ушул. Эгерде биз өзүбүз кичине ойгонуп, ким экендигибизди билсек, анда мондай саткынчыларга, мондай башка эл үчүн эмес, башка бирөөлөргө иштеп аткандарга эч качан биз жол бербешибиз керек. Анан бул кемпирабатты эми таптакыр бул маселе токтоп калды деп айтуудан алыспыз. Кудай жараткан бир Кудай бар. Мына бир Кудай жараткандын алдында дагы келип алып ушул жерде бөлүп жарып, ушул жогорку кеңешке чейин ушу көп кишилер ушундай туура эмес иштерди айтышып атат да. Бул жерден да бөлүшүү болуп атат. Ошондуктан давайте пока кеч болуп кала электе ар кимибиз ойгонуп, бир аз реакция кылалык дагы. Бүгүн кечке чейин мына ушу социалдык тармак биздин негизги ушу эмебиз да, рупорубуз.
атак мамлекеттик немелер бардыгы тең ушул башкаруу системасы иштеп атат. Ошон үчүн давайте келип эмне деген чакырык кыла алабыз. Азыр бир чакырык кылып өтүп коелук ошон менен. Азыр акырын барып эч чагып алдынан өтөсүн ары карай. Өтүп барат анан ошол жерде кор менен овация кылабыз. Пока мындай акырын бирден экиден чыгып кете бермейт деп. Урматтуу мекендештер, азыр бул жерге жыйылган ошол нараазычылык акциянын катышуучулары жыйынды жөө жүрүш менен ошол акцияны жөн эле бир жерде токтотуп калбай жөө жүрүш менен жыйынтыктай эле ошону менен кандайдыр ошол кабыл алып аткан бүгүн чечим кабыл алып аткан жогорку кеңештин депутаттарына жалпы эле Kırgızstan жашоочулары элине бир аз түшүнүктүү болсун үчүн активисттердин позициясы пикири издеп жүрүрбүз. Эми асамиден болуш үчүн азыр жөө жүрүшкө чыгышууда. издеп жүрүрбүз. Жага телефонун алайлы дедик эле. Асарыңыз эже Gel, mono fizyologiya tuzgun ele ошол берип. Түз эфир кетип атат. Bugün biraz pikir bölüşe keteyinizler men. Ушул жогорку кеңеште жыйын өтүп атканда өтө көптөгөн баягы пактакөрлөр суроо бербей эле пакта коюшуп атты. Ошо суроого кымтып пакта коюшуп атты да. Эч бирөө стратегиялык объектини эмне үчүн жайыт жерлерге болгондо дагы өзүбүздүн эле жерлерибизге алмашып атабыз деген суроону жок дегенде бирөө берсе керек десем бирөөсү дагы бербеди. Анан ушунчалык таң калдым. Урматтуу мекендештер, стратегиялык объект деп ал бекеринен биздин кыргыз картада стратегиялык объект деп ага өзгөчө статус, өзгөчө маани берилген эмес. Анткени ал бүгүнкү күнгө чейин Өзбекстан менен Кыргызстан эки өлкөнүн ортосунда теңдикти, балансты кармап турган объект болгон. Бирөө дагы ушул жака депутаттар кайрылган жок. Мен өзгөчө кашайткан нерсе, өзгөчө өкүндүргөн нерсе ушул болду. Биз ушунча 90 депутат тандоодо жок дегенде бир 9 татыктуу депутат тандай албаган экенбиз. Жок дегенде 9 болгондо ошо 9-дун бирөөсүнүн суроосу ушул болот эле. Күнөө албетте аларда дагы бар. Бирок алар өзү үчүн жооп берет. Аларды шайлаган ким? Биз кыргыз эли, бизде дагы күнөө өтө чоң болуп атат азыр ушул жерде. Ушул туура эмес шайлоодо берген доошубуз үчүн, туура эмес кабыл алган доош үчүн мына антип эки өлкөнүн ортосундагы баланс бүгүн бузулуп атат. Bunun артында аябай чоң коркунуч бар. Кече жакында эле президент өзү айтты эле, биздин армия итке минип калган экен деп. Бүгүн күндө Кыргызстандын армиясы иттен сразу эле
Артқа эмес самолетко өтүп кетти же ракетага өтүп кетти деген эч жерде кепилдик же ой болушу мүмкүн эмес билебиз да. Албай алына жараша ой жүгүрүш керек. Биз азыр стратегиялык объектибизди берүү менен өлкөнүн келечегин толук талкалоо алдында турабыз. Biz ушул депутаттар, элдин өкүлдөрү ушул нерсеге баш катыруунун ордуна ушундай орчундуу маселе чечилип атканда пахта коюу менен гана алек болуп отурат. Өз кызыкчылыгы үчүн ушул жерде бир жагынып калсам экен, ушул жерде ушул чоңдорго бир көрүнүп калсам экен, бир көңүлүнө илинип калсам экен, эртең шунун артынан мага бир жакшыраак бир дагы мүмкүнчүлүк берип калар бекен деген арам ой менен пахта коюудан башка эчтекеге жарабай атат. Суран сиздер дагы пикир калтырып ой билдирсеңиздер, анткени бир эле мен көргөн жокмун, сиздер дагы көрдүңүздөр. Түшкө чейин болгон жогорку кеңештин жыйынын силер деле байкадыңар болуш керек. Олутту эч ким суроо берген жок. Эми кээ бир баякы постоянно каршы чыгып аткан депутаттарды эсепке албаганда башка эч ким суроо берген жок. Баары эле сиздердин саясатыңыздарды негизи колдойбуз. Анда бунун жакшы жагы бар турбайбы? Аябай жакшы турбайбы деп суроо бербей эле, тескерисинче ошо суроого аралаштырып, аларды колдоп кубаттарын билдирип пахта коюшуп атат. Биз не деген өлкө болобуз мындан кийин, туугандар? Мүмкүнчүлүктүн болушунча эфирди бөлүшүп, жайылтууга жардамдашып коюңуздар. Сиздерден сураныч. Бул чечим эң туура эмес чечим. Бул бойдон эгер бүгүн жогорку кеңештин депутаттары күтүлгөндөй эле көпчүлүгү колдоп өткөргөн болсо, бул чечимди бул боюнча калтырбоо керек. Бул аябай коркунучтуу. Келечекте өтө эки өлкөнүн ортосунда болуучу конфликтте, эки улуттун ортосунда болуучу конфликттерге себеп болот бул нерсе. Ойлонуш керек. Подумайте, жаштар. Абла уже иде. Arkadaşlar geçelim sayın biraz videonun sapatı ekibinin olarak ştatif menen göçöde basıp görüş biraz sığmayısız olganlıktan ştatifte жыйнап атам.
Эфириңиз бош да? Эфириңиз бош да. Сүйлөөнчө басасыңарбы? Жок, мындай эле сүйлөй басайын дегем да. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар? Мен ушул абактан чыккандан бери бирөөнүн түз эфирине чыга элекмин. Асамижин жигиттин эфирине биринчи болуп чыгуудамын. Негизи бул маселе негизи утуш маселеси деп атпайбы? Такыр эле бул утуш маселеси эмес. Стратегиялык жактан айтканда, геополитикалык жактан айтканда, негизи эле Кыргыз Республикасынын кызыкчылыгын максат көздөп айтсак, анда бул эч кандай утуш маселеси эмес. Бул төш кагып биз мынча жерди тартып алдык дегендей биз сүйүнө турган маселе эмес да, биз күйүнө турган, кыргыз элин кападар кыла турган маселе болуп атат да. Анан бул жерде бир нерсени баса белгилеп коюш керек. Могул Кемпирабад маселесин берилбесин деп ынтызарланып чуркап жүргөн жигиттер, айымдар, булар эл душмандары эмес. Булар ошол эле бир эле Кыргыз Республикабыздын жалгыз мекенибиздин жарандары, тең укуктуу жарандары. Ошол жарандар Кемпирабад берилбесин деген мындай стабилдүүлүккө каршы эмес, тескерисинче кайра стабилдүүлүктү камсыз кыла турган, жалпы элдин көдөнүнө, көңүлүнө куп келе турган маселени колдоп жатышат да. Ким Кемпирабад берилсин деп элдин арасында ушундай бир стабилсиз будуңча чыгара турган маселелерди парламентте көтөрүп, жана аны өзгө мамлекеттин Өзбек элинин кызыкчылыгында, Өзбек Республикасынын кызыкчылыгында, Өзбекстандын кызыкчылыгында муну жайгарып берип жаткандыгы такыр биздин жаныбызды жай алдырган жок да. Такыр туура эмес деп эсептейм. Ошон үчүн бүгүн кече дагы, мурда күн дагы бул маселеде ошол өзүмдүн кайдыгер эместигимди билдирип коеюн деп чыктым да. Көп айтып атат, Адилет сен абактан чыккандан кийин үйдө эле отурбайт белең депчи. Эртең тарых кечирбейт дегенде тарых бардыгын тастыктайт. Балким кайсы бир мына Үмүт аянтта өлдү. Үмүт деген жигитибиздин үмүтү Кыргыз үчүн жансын деп биз ушул маселени акыркы убакытына чейин үмүтүбүз өлбөй чыгып атабыз да. Балким бул маселе Кыргыз Республикасынын кызыкчылыгына чечилип калар деген үмүт менен, балким ошол эл төбөлдөрү эсине келип калар деген ой менен чыгып атам да. Эгер балким бул мамлекет башчылары, төбөлдөрү эсине келбей, өз билгениндей чечип салса, анда биздин ишибизди, биздин аракетибизди тарых тастыктайт да. Биз бул эртең айтабыз, мына биз ошол маселеде калган жарандар өзүнүн үнүн ачык айта албай жаткан учурда Кыргыз элинин атынан биз чыгып айтып аттык депчи. Бул ошол тарыхый тастыкталыш үчүн жана эл жердин кызыкчылыгын мындай коргош үчүн Кыргыз жигитинин позициясын жеке өз атымдан билдирип коеюн деп атам да. Чоң рахмат. Урматтуу мекендештер, биз менен жарандык активист Адилет Алтабай болду. Тааныштыруунун деле кажети жок, анткени баарыңыздар эле өзгөчө мен достугумда бар. Мага катталуучу болгон инсандар жакшы тааныйсыздар деп ойлойм. Жүрүштүн катышуучулары азыр ак үйдүн алдына келип кыйып өтүп кете албай, ичкериде ушундай бир орчундуу маселе талкууланып чечилип атканда кыйып өтө албай токтошуп калды. Кемпирабад берилбесин! 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 Урматтуу мекендештер, бул жерде илгери тосук болот болчу, баарыңыздар жакшы билесиздер. Ошол тосук эл менен бийликтин ортосун бөлүп койду деп, бул бийлик келгенде аябай өздөрүн элге жакшы көрсөтүп бул тосукту алган.
Бирок азыр көрүп атасыздарбы, ал учурда жок дегенде могул тосукка жакын келишке мүмкүнчүлүк бар эле. Азыр моундан бияка өтсөк, монтеп милиция кызматкерлери тосуп атат. Асамидин, мына буга чейин айтып атышат да, мына ушул жарандык активисттер стабилдүүлүккө каршы чыгып атат депчи. Биз кайрадан стабилдүүлүккө каршы эмес, Кемпироват маселесинде жарандардын жалпы кыргыз журтчулугунун, уюткулуу кыргыз журтчулугунун мындай уюткулуу бир пикирин чагылдырып коелу деп эле чыгып атабыз да. Эч кандай бул жерде бир элди стабилсиздикке чакыра турган, стабилдүүлүккө каршы чакыра турган бир маселе каралган жок. Болгону бул маселеде жарандардын кай бир бөлүгү балким Кемпироваттын кетишин колдоп аткандыр. Колдогондор да бардыр. Бирок көпчүлүк масса карапайым эмес жарандар бул Кемпироваттын берилишине каршы болгон позициясын гана ачык айкындап койгондугун мен өз атымдан айтып атам да. Бул маселеде баягы ошол эле орган өкүлдөрүнө дагы кайрылам. УКМКнын жетекчилигине да кайрылам. Силер мына мени каматтыңар, 4,5 ай абакта жаттым. Бирок ошого карабай мен өз позициямда ушул Кемпироват маселесинде мен жаран катары, эркин өлкөнүн эркин жаран катары өз позициямды айтып коюуга чыктым. Эртең тарых тастыктайт. Эртең эл унутпайт мунучу. Мына аянтта канча жарандар өлдү. Убагында Ташкес өзүңүз ушул заборду ашып өттүңүз элесиз. Биз эч кандай заборду ашпай эле ушул забордон сыртта туруп эле Кемпироват маселесин айтып атабыз да. Бул үчүн эч ким камалбаш керек, бул үчүн эч ким куугунтукту албаш керек да. Кемпироват берилбесин. Мекендештер, калыс пикириңизди жазуудан айманыңыздар, Республикасынын соттору бийликти Кыргызстандын конституциясын бузуп, Орусиянын элчилигинин басымы менен ушул мыйзамсыз чекти чыгарган ар бир 2 айда узартып атат. Каждый раз 2 месяца продлевают этот незаконный закон. Биз аз барып лет экран алдына туруп, бир жерден чогуу эл менен конкретный Кемпироват маселесинде незаконное решение незаконных судов Первомайского суда. Мы за Конституцию Кыргызской Республики. Наши власти против Конституции, они нарушают. Наши власти нарушают Конституцию нашего народа. Бери, алдыдагылар. Кемпироват маселесинде дегилечи, башка жүктөр аралашпасын. Чыкпайлы койсун, Кемпироват суу кетпесин. Кетпесин, ошон үчүн келип атат. Ошон үчүн келип атабыз. Кандайдыр бир саясий күчтөр өзүнүн очкосуга иштеп кетпесин. Бул жерде конкретный Кемпироват маселесинде урматтуу күч өкүлдөрү, сиздер деле Кыргызстан жарандарысыздар. Жерибизге кетип атат. Өкүлдөр отурат, депутаттар. Олар чечим өзү мыйзам. Митинг кылсаңар мына Сквер Горькийге баргыла, ошол жакта митинг. Бияктан келип көрсөңөр, леп экран атайын ордуду ачык түрдө бүт бар ошол жакта силер шайлаганды депутаттар айтып атат. Сессияны көрөлү. Кыйкырсаңар мындай, мен уже кодекс боюнча чара көргөнгө мага шарт түзүп атат. Сессияны барып көргөнгө желание бар. ошо элдин өкүлдөрүнө кайрылууга азыр элдин укугу чектелип калды. Ол жерден түз кайрылууга, үнүн жеткирүүгө Горький парк Горькийде берилген, ошол жакта каалагандай кайрылгыла, берилген общественный приемный бар, арыз менен жазыла, сотко бергиле, силердин укугуңар. Чектөө 1-май соту бар, Ала Тоо аянтында. Олар Жогорку кеңештин аппарат президент жанында митинг өткөргөнгө тыюу салынат деген. Анын баарыңар билесиңер. Ошону менен митинг кылсаңар барыла Горький паркка, жок леп экран турат, сессияны көрөсүңөр, түз эфирде сессияны көргүлө. Бирок кыйкырып, митинг кылып кыйкырмай жок. Эртең чыгып скотч ала келгиле. Экранга жүргүлө. Туугандар жүргүлө, ошол лет экран жанына туруп бир аз көрөйүк, анан да сүйлөшөбүз. өзүңүздөр көрдүңүздөр, азыр эми суроо бергим келет, бирок Божомолду булардын жоонун деле билем. Мыйзам бар, бирок ал бир тараптуу гана иштеп атканы, карапайым элге каршы мыйзам иштейт. Бирок карапайым элдин укугун коргогон сөз эркиндиги боюнча мыйзамдар, ар бир Кыргызстандын жараны өз оюн эркин билдире алат деген мыйзамдар буларга берилбесин. бөгөт коюлуп, Кемпироват берилбесин. баягы баш мыйзамыбызда жазылган нормалар бир судьянын чечими менен жокко чыгарылып салынышы монтип.
1 may rayonduk sotунун судьясынын чечими менен жокко чыгарылып, сөз эркиндигине болгон ар бир жаран ой, өз пикири. Биздин картабыз жерибиз 199.000 канча километр? 198.000 канча болчу? Азыр биздин карта ушул ратификация бүткөндөн кийин 200.000 ашып атат. Жерибиз это исторический этот рубеж. Biz her daim aytıp gelgenimiz, bizdin Kırgızistan'ın jeri, mağazanın toluk kanılar